Урматтуу Садыр Жапаров, элдин талабы биринчиден курултай институтун ишке киргизиш керек. Экинчиден депутаттардын санын 30га түшүрүш керек. Үчүнчүдөн кол тийбестик башка артыкчылыктарынан ажыратыш керек. Өнүккөн өлкөлөрдө деле чоңдор велосипедчен жүрөт. Төртүнчүдөн кадр маселесин оңдош керек. Кыйкыргандын баарын эле министр кыла бербей дейт. Туура. Курултай институтун ишке киргизебиз. Бул Кудай буйрса ошо жылда бир жолу чогулуп, ар бир айылдан айыл өкмөттөн шайланып барып элдер отчетун угуп, сунушуңуздарды берип, жол көрсөтүп тура турган институт болот. Муну 10 жылдан бери эл талап кылып келатат. Бирок буга чейинки бийликтегилер, депутаттар муну киргизгиси келген эмес. Анткени жыл сайын чыгып элдин алдында отчет бергенди каалабайт. Жыл сайын ичип жегенин ачылып калышын каалабайт. Биз президенттерди кеткенден кийин, 2 жылдан кийин, 3 жылдан кийин, 5 жылдан кийин канча акча жеп кеткенин билип атабыз, туурабы буга чейин? Мисалы $1 пласка купчуну $600 алганын 3 жылдан кийин билдик. 4 жылдан кийин билдик. Мынакей деп кызматтан кеткенден кийин. Эгер мындай институт кирсе, сиздер жылда кайсы акча каяка жумшалып атат? Эмнелер салынып атат? Кайсы материалдар канчага сатылып алынып атат? Бардыгын көрүп турасыздар. Кайсы жол жасалып атат, ошол жолго километрине канча акча жумшалып атат? Мисалы түндүк түштүк жолун алалы. 1 километрине $3 миллион жумшалат деп кагаз жүзүндө оформтетип башташкан экен. Мына жарым-жартылай бүткөн. Негизи орто эсеп менен дүйнөлүк стандартта $1 миллион гана доллар кетет экен, бир чакырым жерге. Мына көрдүңүздөр, ушунун баарын кеткенден кийин билип калып атпайбызбы? Анан баш мыйзамга жазып алабыз, бийликтин ээси эл деп. Эмне кылып ээлик кылып атасыңар буга чейин 30 жылдан бери? Айтыңыздарчы, эмне кылып ээлик кылдыңар? 5 жылда бир катышып коесуңар, шайлоо күнү бир күн бийлик тиет колуңарга. Ито аны же сатасыңар, же дигилер сатып алат, болду ошо менен 5 жыл бою силерди карабайт, кетет. Бул жерде жыл сайын силерде бийлик болуп турат. Сурап турасыңар, билип турасыңар, көрүп турасыңар. Бул эми албетте бийлик башындагыларга, депутаттарга ыңгайсыз. Ошон үчүн киргизбей келген. Мен киргиздирип атам муну. Кудай буйрса киргизебиз. Сиздердин колдооңуздар менен. Анткени мен эртең шайланып келип калсам, мисалы, мен деле 5 жыл отурам, экинчи срок шайлансам 10 жыл отурам да. Эгер мен жеке кызыкчылыгымды көздөсөм, анда мен да киргиздирбейт элем. Бирок мен түбөлүк эмесмин. Мен да кетем. Эртең мамлекет, эл калат. Каласыздар. Система, мейли ким келбесин, система иштеп туруш керек сааттай чыкылдап.